Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин табигый кырсыктарды алдын алуу боюнча бир дагы саясаты жок. Өлкө боюнча жаратылыш кырсыктары көбөйүп жатса, аталган министрлик эч кандай аракеттерди көрбөй жатат. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында аталган министрликтин ишин эл өкүлдөрү сынга алышты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин милдети адам өмүрүн сактоо болушу керек эле. Бирок чынында бул министрлик кырсык болгондон кийин барып жатат дешти эл өкүлдөрү. Парламенттин бүгүнкү жыйынынан кабарчыбыздын материалы. Соңку убактарда өлкөдө болуп жаткан табигый кырсыктардан улам өзгөчө кырдаалдар министрлиги тийиштүү чараларды көрбөй жатат. Аталган министрлик өзгөчө кырдаалдарды алдын алгандын ордуна кырсык болгондон кийин барып жатышат. Бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ишмердүүлүгүн эл өкүлдөрү сынга алышты. Белли болгондо 26 мартта Өзгөн районунун Ичке Сай айылында жер көчүп 6 адамдан турган бир үй бүлөнү басып калган. Жалал Абадтын Кызыл Жар шаарчасында сел каптап 30га чукул турак үйлөргө суу кирген. Мында сырткары 300гө чукул бала билим алган мектеп имараты сел ортосунда калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги табигый кырсыктарды алдын алыш керек эле деди Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев. Өзгөн району жакында жер көчкү болду. Билген ушу жерде жер көчкү болот. Мажбурлап ушу адамдарды алып чыгыш керек эле. Эмнеге уктадыңар ушуну? Жакында дагы жер көчкүлөр болот. Мына кар, аябай калың жаап, аябай селдер болот. Ошого даярсыңарбы? Эч кандай даярдык жок деп эсептейм. Кийин дагы бир саясатты айткым келет. Мына Бишкек-Ош жолунда автокырсыктар болуп атат. Автокырсык биз азыр интернет ачсак, баягы согуштан кабар алгандай эле болуп атабыз азыр. Соғыштан кабар алгандай эле болуп атабыз азыр. Ошол боюнча бир кандай саясат жүргүзүп атасыңар? Бир дагы саясат жок. Бүгүнкү күндө аталган министрлик жаратылыш кырсыктарын алдын алуу боюнча жогорку кеңешке бир дагы токтом же мыйзамды алып келген жок деди Бакыт Төрөбаев. Бул жерде айтканым мен саясат деген кайсы бир токтом чыгардыңар өкмөттөн? Кайсы бир мыйзамды алып келдиңер бул жерге? Кадамжай районунда билгенсиңер сел болот деп, Кадамжай районунда билгенсиңер. Эмне үчүн машинаны өткөзүп койдуңар ошол жерде? Мына силер күнөөлүүсүңөр. Мына Өзгөн, Сузак районунда силер билгенсиңер, ошол жерде жер көчкү болот. Эмне үчүн сиздер ушуну мажбурлап аны үйдөн алып чыкпадыңар? Эл өкүлү Тазабек Икрамов Ош аэропортунун жетекчилиги керектүү болгон куткаруучу, өрт өчүрүүчү машиналарды алгандын ордуна аэропортто реконструкция жүргүзүп, VIP залдарды куруу менен алектенип жаткандыгын сындады. Кайра миллиондогон акчалар коротулуп, реконструкция боло бергендин ордуна ушу пожарный службаны, спасательный машиналарды ошол жака сиздер айтышыңыздар керек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча өткөн жылы 3800 өрт кырсыгы катталып, 80ден ашык адам каза болгон. Депутат Зиядин Жамалдинов көп кабаттуу үйлөрдөгү өрттөрдү өчүрүү боюнча кандай аракеттер жүргүзүлүп жаткандыгын сурады. Өрт өчүрүүчү ошол көп кабаттуу үйлөрдө өрт өчүрүүчү машина жок. Ушуга кандай сиздер иш алып баратасыздар ушул боюнча? Эми биринчиден жана көп кабаттуу үйлөргө чындап эле техникалар аздык кылат. Бирок бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлик тарабынан жанакындай автолицензияны алуу боюнча үч тарапта иш алып барып атабыз. Чүй дарыясын бекемдөө боюнча дагы аталган министрлик тийиштүү аракеттерин көрбөй жаткандыгын эл өкүлү сындады. МЧС айтып атат, биз иштеп атабыз депчи. Силер иштеп алып барып атасыңар. Ошо кырсык болгондон кийин барып иш кылып атасыңар да ошол жердечи. Тазалоо, куткаруу деген иштердичи. Силердики алдын ала кылыш керек эле ошо иштердин бардыгын. Мен ойлойм, буга акча каражатты депчи. Мында караса ал жерге акча каражат деле керек жок. Ошо дарыянын нугунун буруш керек жөн эле алдын алуу элечи аны. Мында Кудай буйрса 120 миллион бөлүндү. Ошо менен 65 километр ишти ошо Кемин баштап Панфилов районуна чейин иштердин баарын тактап жүргүзүп атат. Күндүн жылышы менен сел жана жер көчкү жүрүү коркунучу дагы деле сакталууда. Андыктан министрлик тез аранын ичинде бул багытта чараларды көрүшү керек деди эл өкүлдөрү. Изат Шукуралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.